Нурпресстен соңку күндөргө алынган маанилүү делген жаңылыктар топтому саламатсыздарбы? Бүгүн дагы троллейбустардын каттамына чектөө киргизилди. Бишкекте Ожак кебаб кафеси буздурулуп жатат. Жана Борбор калаадагы кайсыл бала бакча бузулуп, ордуна кимдин көп кабаттуу үйү салынганы жатат. Мына ушул жана башка дагы кызыктуу жаңылыктар болмокчу. Бүгүн 24 октябрда Бишкек шаарында жайгашкан Ожак кебаб кафеси буздурулуп жатат. Бул тууралуу видеолор социалдык тармактарга жарыяланды. Малым болгондой жеринде вице-мэр Нурдан Орунтаев түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Ал аталган имараттын бир бөлүгү тротуарды жаап калганын айткан. Бүгүн дагы троллейбустардын каттамына чектөө киргизилди. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин Шанхай кызматташтык уюмунун өкмөт башчыларынын жана Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйындарына байланыштуу троллейбустардын каттамына саат 16:00 тарта чектөө киргизилген. Эскерте кетсек, 25-27 октябрда Бишкекте жол кыймылына чектөө киргизилет. Чөйүп проспектиси боюнча Манас проспектисинен Абдрахманов көчөсүнө чейинки, Абдрахманов көчөсү боюнча Фрунзе көчөсүнөн Бөкөнбаев көчөсүнө чейинки жолдор убактылуу жабылат. Троллейбустар качан ишин жандантаары тууралуу кийинчерээк айтылары кошумчаланды. Нарында соодагерлер митингке чыгышты. Нарындагы базарда соода кылган ишкерлер салыктык талаптарга каршы акцияга чыгышты. Митинг түз эфирде чагылдырылган. Алар салык кызматы патент системасын калтырууну жана ККМ аппараттарды жокко чыгарууну талап кылышкан. Президенттин Нарын облусундагы өкүлү Алтынбек Эргешев нааразычылыкка чыккандар менен жолугуп, алардын талаптарын укканы белгилүү болду. Биздин мурунку эле патент системасына койсун, 0,5%, 0,10%терди жойсун пока. Биздин көйгөйүбүз ушул эле да. Бала бакча түрттүрүлүп, көпөстүн көп кабаттуу үйү түшкөн жатабы? Үсүнбаев Токтогул көчөсүндө СССР убагында салынган эскилиги жетсе дагы бардык шарты менен бала бакча турат. Ал жерде бала бакча делип ат эле калбаса, ал имарат кимдерге гана ижарага берилип иштетилбегендигин айланасандагылар жакшы билишкендей. Азыр ушундай жакшынакай имаратты оңдоп түзөп кайрадан иштетсе, ата-энелер алыска барбай, ар ким өзүнүн үйүнө жакын бакчага барса, ата-эне кыйналып баласын ташыганга шаардын бир канча көчөсүн түрө кыдырып, жол тыгынды күчөтпөйт эле деп нааразычылык айткан жаш саясатчы, активист жана коомдук ишмер Мавлян Аскарбеков социалдык тармак аркылуу президентке, өкмөткө жана шаар мэрине кайрылуу жасады. Могул жерде абдан жакшы СССР убагында салынган, долбоорго ылайык өзүнүн жер тилкеси, короосу, баардык жакшынакай шарты менен салынган жакшынакай бала бакча азыр талкаланып жатат. Бул жерде көп кабаттуу үйлөрдөн тышкары, мына Үсүнбаев Карпинка көчөсү деп коеюн. Ошол жерде дагы көп жаңы көп кабаттуу үйлөр салынды, тигил жакка салынды, бул жакка салынды. Ушул жердин баардыгы, ушул жерде баардыгы ушул жерге бала бакчага балдарын бериш керек эле. 1992 жылдагы чыккан мамлекеттик мыйзамга ылайык бардык социалдык мекемелер өзүнүн максатына ылайык иштетилиши керек деп бакыйып жазылып турганы менен, качанга чейин эски өзгөчө шаардын борбордук көчөлөрүнүн айланасындагы эски бирок сөөгү таза мектеп, бала бакчалар талкаланып жок болуп, ордуна бир көпөстүн көп кабаттуу үйү же баасы асман чапчыган менчик бала бакча, мектеп же оорукана курулуп кала берет. Даярды талкалап, анан кайра курабыз деп куру убада бергендер бизде качан токтойт? Урматтуу Акылбек Үсөнбекович, ушул жылдын февраль айында жалпы Кыргыз элине дагы, жогорку кеңеште дагы 100 күндүн ичинде Кыргызстандагы болгон бала бакчалар мамлекетке өтүп, өз максатына ылайык иштейт деп убада бердиңиз эле. Же бул бузулуп жаткан бала бакчалар өкмөт убада кылгандай мамлекетке өтүп, заманбап бакчаны курууга даярдыкпы? Аны көрө жатарбыз.
Токмокто $2000 пара талап кылган милиция кызматкери кармалды. Токмок шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкери пара талап кылуу фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 19 октябрда кылмыш жана кодексинин 208 беренеси опузалап пара талап кылуу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында милициянын улук лейтенанты 178 000 сом алып жаткан жеринен кармалган. Токмок шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкери арыз ээсин зордуктоого айыпталып жаткан уулун кылмыш жоопкерчилигине тартпоо үчүн $2000 акча талап кылгандыгы аныкталган. Соңку күндөргө алынган жаңылыктар ушулар болду. Нур Пресс чындыктын изи менен.